Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Силер менен кайрадан Китеп ТВ каналы. Менин атым Нурланбек уулу Биймырза. Бүгүн бизде конокто китеп сүйүүчү Байрамгүл. Байрамгүл, бизге кош келдиң. Келгениң үчүн чоң рахмат. Бүгүн бизге өзүң тааныштыр, анан бүгүн бизге кандай китеп жөнүндө айтып бересиң? Ошол жөнүндө. Менин атым Байрамгүл. Мен Кыргыз-Туркманстан университетинде синхрондук бөлүмүндө 3-курсунда окуйм. Менин бүгүнкү окуган китебим Ришат Нуру Күнтекин деген жазуучунун Чалык кушу деген романы. Кыргызчасы Боз торгой. Бул Ришат Нуру Күнтекин Түркияда аябай белгилүү жазуучулардын бири. Бул анын классикалык романы. Бул роман боюнча айтып кетсем, бул тарыхый бир роман. Тарыхый мезгилде жазылган. Ошол тарыхый романдарга ким кызыкса, бул китепти окуса болот. Аябай кызыктуу бир роман. Бул китептин ичинде албетте эки адамдын сүйүүсү жөнүндө айтылат. Ошондой эле Түркиядагы болгон билим берүүнүн боюнча проблемалар дагы айтылган. Ошол башкы каармандары Фериде жана Кемран. Фериде өзү француз мектебинде окуп, аябай акылдуу, билимдүү, келбеттүү бир кыз болот. Кемран экөөнүн сүйүүсү башталып, кийин экөө эки айрым жолго түшүп, бул Фериде аябай башка жактарга иштеп кетет, Түркиянын башка шаарларында, ал жактагы Түркиянын ар кандай мектептериндеги проблемалар, билим берүүнүн сапаты же болбосо мугалим менен окуучунун ортосундагы байланыштар кандай болуш керек, ошол жөнүндө баяндалат. Демек, негизинен алганда сүйүү жөнүндө роман экен, Ошол эле убакта сүйүү, ошонун Фериденин ички сезимдери, ошол эле убакта социалдык чөйрө, аны курчап турган элдер жөнүндө сөз болот. Алар менен күрөшүү жана эски көз караштагы адамдар менен алардын көз карашын өзгөртүү, өнүктүрүү боюнча маселелерге туш болот Фериде өзү. Ошол мектептердин физикалык абалы боюнча кандай оор шарттарда окуучулар окушат, ошол боюнча баяндалат. Байрамгүл, айтсаң, бул китеп сага жеке өзүңө кандай таасир берди? Эмнени түшүнө алдың? Жеке өзүмө ошол Фериденин аябай ички дүйнөсү тазалыгы, бирөөгө жардамын аябагандыгы, колунан келишинче бирөөгө жардам бере тургандыгы, ошол жерде өзүнүн окуучуларына болгон сүйүүсү, аларга болгон мындай эч жардам аябастыгы мени аябай таасирлентти. Анан ошол эле учурда окууга болгон мотивация, дагы өнүгүшүм керек, өстүрүшүм керек өзүмдү деген мотивацияларды алдым десем болот бул китептен. Ошол эле убакта Фериденин ал жактагы кызыктуу окуялары баяндалат. Ошол жердеги дарыгер менен болгон окуялары, экөөнүн бири-бирине болгон аябай таза мамилелери. Бул китеп негизи ошо Фериденин күндөлүгү боюнча жазылган. Аябай мындай таасирдүү, сезим калтырган мындай жазылат да, өзү боюнча өзүнүн күндөлүгү сыяктуучу. Кийин бул күндөлүгү баягы айтып кетпедимби, Кемран экөө эки жолго түшөт депчи. Ошодон кийин күндөлүгү кимдир бирөө тарабынан кайра Кемранга жеткирилет. Жеткирилгенде бул ошол дагы деле экөөнү Кемранды сүйгөндүгү жөнүндө билет. Ошол боюнча Фериденин менен Кемран кайра бир жолго экөө биригишеби, кайра чогуу болушабы бул китептин аягында баяндалат. Ошондуктан бул китепти сиздерге сунуштамакчымын. Ошондой эле бул китепти тарыхый китеп болгондуктан түркчө өңөрдү
жакшыртуу максатында да окусаңар болот. Мен да өзүм ошондой максатта окугам биринчисинде. Бирок бир аз кыйын болушу мүмкүн. Эгер түркчөңөрдү дагы да жакшыртам десеңер, бул китептерди сиздерге сунуштамакчымын. Рахмат Майрамгүл. Анан айтып кеттиң ошо түркчөмү өнүктүрөм дегендерге жакшы китеп дедиң. Эми баягы түркчөнү өнүктүрүш үчүн эмнеси өзгөчө бул китептин? Түркчөнү негизи сөз байлыкты дагы көбөйтүш керек да, ошондуктан кээ бир жерлерде өзүм котормочу болгондуктан кээ бир сөздөрдү билбей калам. Ошондо китепти окуганда көп сөздөрдү жаттап каласың. Эми китептин өзүнүн башкача аурасы болот дегендей, ичиндеги сөздөрдү мындай жаттап калганга дагы да жөндөмдүү болосуң да. Дагы бир суроо болсун. Ошол китеп бул китепти окуганда ошол арасында сага өзгөчө таасир калтырган, сени эсиңде кала турган жери болдубу? Ошондой жери болсо айтып берсең. Аябай таасир калтырган бул ошол элдердин мындай адамдарды бөлүүчүлүгү, менин ошол Фериде ошол менен күрөшкөндүгү менин аябай таасирин калтырды. Ошол жерде өзүнүн бир кызды багып алат, Феридечи. Ошол кызга кандай жардам бергендиги, ошо элдердин көз карашын өзгөртөм деген аракеттери менин аябай таасирлентти ошол мезгилдердеги. Жакшы Майрамгүл, бизге келип берген үчүн да чоң рахмат. Ушундай китепти сунуштаганың үчүн. Решат Нури Күнтекиндин Чалы кушу деген китебин окуңуздар. Кыргызчасы Бозторой болот экен. Анан Майрамгүл, бул китептин кыргызча же орусча варианттары барбы? Орусчасы бар болушу мүмкүн, бирок кыргызчасы жок. Бул сериалы да чыккан бул китептин, анан орусчага которулган. Аны дагы көрсөңүздөр болот. Бирок сериалында аябай бурмаланып кеткен, дагы да мындай көркөмдүү болуп кеткен. Бирок бул китептин өзүн окусаңыздар аябай жөнөкөй, мындай адам бир окуганда эле түшүнө билген тил менен жазылган. Дагы да кызыктуураак деп айтсам болот, киносунан сериалынан караганда. Демек орусчасы бар, Орусчасы Королёк деп чыгарылган сериалы. Орусча китебин кайсы жактан тапсак болот? Орусчасы мен окуптырмын, бирок түркчөсүн окуган үчүн орусчасын билбейт экенмин. Бирок тапсак болсо керек. Болот. Рахмат дагы бир жолу Майрамгүл. Урматтуу достор, бүгүн бизде ушундай сонун китеп болду. Жана биздин коногубуз Майрамгүл болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар, китеп окуңуздар, китеп сүйүңүздөр.